Кан шаарынын бүт Ысык Ата району боюнча отурабыз биз. Ысык Ата районунун калкы чоң абдан, населениябыз көп, фертильный возрасттагы аялдарыбыз дагы көп. Менин өзүм деле бул кабинетте почти 320 боюнда бар аялдарыбыз бар. Анын ичинен көбү жанагы заслуживающий внимания. То есть бүт район боюнча экстрагенитальный заболевание менен же болбосо көңүл фактор риска аябай высокий болгон аялдардын баары бул жерде менде кароодо турушат. Андан сырткары планирование семьи менен заниматься этебиз. То есть планирование семьи болгондо ошо ар бир баланын өзүнүн учурунда ден соолуктуу балалары төрөткөнгө аракет кылабыз. Келин экинчи боюндагы бар экен, биринчисинин төрөгөнүнө аз эле убакыт болуптур. Уда төрөгөн аялдын ден соолугуна биртоп эле зыян келип калат. Биринчиден бул балага да чоң ойбой калды. Грудное вскармливание, то есть эмчектин сүтүн эмбей калды бала. Толук кандуу эмбей калды. Экинчиден бул келин өзү восстановление болгон жок да. Себеби ортосунда убакыт аз болуп калды. 4 эле 5 ай эле болуп калды. Ортосунда убакыт болбогондон, значит, баягы даже гемоглобинин деле текшерткенге колу бошобосо керек, эмчегimiz жүрүп каяктан. Анан эми мунусу боюнда болуп калды. Ден соолугуна бир топ эле аз болуп калды. Эрте төрөгөндөр абдан көп. Азыркы учурда эмнегедир же кандай заман болуп кетти билбейм, бирок жаш кыздар көп болуп атат да биздечи. Юный беременных бар. Менде азыр 3-тө 3-4 бар. 2005 жылкы менде бирөө бар. 2004 жылкы 3 бар, 2 бар. Өспүрүмдөр боюнда болуп келгенде эле биз сразу бул жерде ИДН бар, сот службабыз бар, администрацияда ошолорго сообщать этебиз сразу эле. Абдан кооптуу да юный беременность, во-первых, өзлөрү уже как адам катары еще толук восстановление боло элек да кыздар. Анан эми жаш болуп калгандан кийин эми айла жок төрө үй бүлөгө турмушу болгондон кийин, күйөөсү болгондон кийин кайненеси көпчүлүгү жетип келет буларды. Учетко алып төрөткөнгө аракет кылабыз. Андан кийин планирование семьи дегенде кайненесин кошуп отургузуп, жолдошун отургузуп алып, керек үй бүлөсүнүн баарын алып келип алып, анан чогулуп алып, анан сүйлөшөбүз. Кое муну төрөткүлө, андан кийин бала эс алсын, кичине чоңойсун деп ушундай. Ошондон бери биринчи кызымды ушу төрөгөндөн баштап Кудай мени айдап келгенби ушу кишиге, аябай жакшы врач. Ошо учет турдум, ошо биринчи кызымды төрөтүп, ошондон баштап все дети бияктан төрөлдү ушу кишиден. Даже кызым, акыркы кызым 11-класста азыр. Ошо Айнагүл деп атын койгонбуз. Роду мне чуть-чуть тяжело, оорураак болчу, но благодаря хорошим врачам дегендейчи, меники буюрса жакшы болду баары. Азыр жашоодумда ар кандай эле боло берет экен да. Бирде үйдө, бирде ылдый. Мне кажется, бул как врач и как психолог болду болуш керек дейм да. Я, например, аябай сүйүнөт ушту менде канта болуп, Айнагүл калысына жолуп, ошо Айнагүл калысына болбосо, ким билет, может, балдары мынча төрөлмөк эмес болуш керек, мынча я не выдержал в жизни эме ситуациялардычы. Көңүлүм оорумак тургай, мен ушул аялдар менен өмүр бою жашайм. Күн түн ушул аялдар. Даже жанагы биринчи келип атпайбы, жанагы кимчи, Арзыгүл деген келин. Ошол келинди тааныганыма эми 91-жылдан бери 30 жыл болуптур. Честно говоря, үй бүлөсүн баарын билем. А бирок мындай мага эже эмес, сиңди эмес, бир тууганымдын кыздары эмес, балдары эмес. Айрыкча жанагы экстрагенитальный оору менен келгендер, фактор риска өтө бийик болсо, ошолорду биз күн түн билем мен. Өзүм лично билем, район боюнча. Анын үчүн биз ГСВдагы врачтарга чалып турамын. Ай, бул кетти, давление менен кетти, тиги боору менен кетти, тиги кан диабети бар экен, аны менен кетти, карагыла, менде учетто, бирок баары контролдоп тургула деп. Ар бир аялдын данныйын билебиз, конечно.